министр болып тұрған кезінде жекеменшік шетелдік компаниялардан 2 миллион 460 мың доза вакцинасын 1 миллиард 581 миллион 471 мың 315 сомға сатылып алынған. Түшкен ақша қаражаттары офшорға кеткен. Пожалуйста, қанша мүлік жоғалтқан әрбір адрестері бар. Жалаң мол жерде жоғалған мүліктердің 90%-тен ашығы бұл кишинин министр болып иштеп тұрғандағы периодына қаралады. Мына, например, трехкомнатная квартира площадью 105,9, находится в 5 этаже, многоэтажная элитная эра констракшн расположена. Жал 29, дом 17, квартира 46. Шунлы тизмекте 15 квартира bir компаниядан алынған. 15 элитный квартира эра констракшн деген компаниядан алынған. Ayalına, ikinci ayalından Sabridinova деген 2 kızı var. Alarga özünü yazып алсам баласына жаздырған. Анан бұл байымын дейді. Бұл аяқтан бай. Елдің бары білет қаншалық медакадемияда зачет экзаменнен ақша алып қандай қылып сдавать етіп жүрген. Бардығы мол мүліктердің қараңыздар. 20-дан ашық элит жанағында люксовый машиналар. Range Rover Lexus 570 $1 миллион ашық машинасына автопаркинг. Депутат Коргонбай уулу министр Бейшеналиевди коррупцияга айыптады. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди өзүн сотко бергени боюнча билдирүү жасады. Жана башка жаңылыктар. Видеого лайк басып, Манас ТВ каналына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуз. Жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин өзүн сотко бергени боюнча билдирүү жасады. Ал 3 апрелде парламенттин отурумунда сөз сүйлөп, министр Бейшеналиевди кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрү менен байланышта коррупцияга аралашкан деп маалымат берди. Депутат мурдагы отурумда министрди кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрүн дарылап келгенин айтканын далилдеп, берүүгө даяр экенин айтты. Министрлер интервью берип, Гиппократтын антын буза албайм, карагына карабай операция жасап дарылайм дептир. Бирок мыйзам деген бар. Бул андай кылмышкерлерди ооруканада ачык эмес үйүндө жашыруун операция жасап дарылап жүргөн. Бул операцияны Гиппократ үчүн эмес, АКШнын доллары үчүн жасап жүргөн, деди Коргонбай уулу. Жусупбек Коргонбай уулу жарым сааттык сөзүнө саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин айланасында кылмыш дүйнөсүнө тиешеси бар адамдар иштеп жатканын айтып, министрдин өзүн коррупциялык иштерге айыптады. Депутат министрдин жана жакындарынын мүлкү 2 миллиард сомдон ашып айтып чыкты. Президентке УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып Бейшеналиевдин мүлкүн, байлыгын текшерип, коррупциялык иштерге аралашканын иликтөөнү суранды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Түркиянын Стамбулунда чыккан өрт 29 адамдын өмүрүн алды. Өрт шаардын Бешикташ районундагы 16 кабаттуу имараттын 1-кабатындагы түнкү клубтан чыккан. Ал жерде оңдоо иштери жүрүп жатканы кардарлар үчүн жабык болгонун ТРТ хабар кабарлады. Бул боюнча иликтөө башталып 8 адам кармалды. Азырынча кырсыктын себеби аныктала элек. Маалымат булагы ТРТ хабар. Иштеш керек да өкмөт кээ бир маселелерде. Анан биз аны айтсак эле сен президентке каршы чыгып атасың, сен өкмөткө каршы чыгып атасың деп. Биз биргемедебиз. Эртең чөксөк чогуу чөгөбүз. Ошого чөктүрбөшкө алып барбаш үчүн азыртадан кээ бир министрлерди тепкилеп иштетишибиз керек. Мурункудай кылбай. Биз айранды үйлөп ичип калганбыз. Көчө күнү да айттым. Ошон үчүн министрлериңер чын тийбес кылбай, элдин көйгөйүн чечиш керек региондорго барып. Кээ бир министрлер чын тийбес болуп калды. Балбак Төлөбаев аткан минелерди сындады. Ал соц блоктогу текстеген Эдил Байсалов эмне кылып жатканына кызыкты. Депутаттын айтымында көйгөйдүн баары ошол жакта, бирок 2-3 айдан бери куратордон дайын жок.
Көйгөйдү айтсак эле президентке каршы чыгып атасың дешет. Биз биркемедебиз, эртең чөксөк чогуу чөгөбүз. Ошого жеткирбеш үчүн азыртадан кээ бир министрлерди текшерип иштешибиз керек. Биз айранды үйлөп ичип калганбыз. Министриңерди чын тийбес кылбай элдин көйгөйүн чечтиргиле, деди Түлөбаев. Эл өкүлү атка минерлерге сын айтса жаман көрүп, интрига кылып же сотко берем дебей, иштей албаса кызматтан кетиши керектигин белгиледи. Тайваньда бүгүн 3 жолу катуу жер титирөө болду. Эң күчтүүсүнүн магнитудасы 7,7 болгон. Кошумчалай кетсек, сейсмологдордун айтымында жакынкы күндөрү жаңы жер титирөөлөр болушу мүмкүн. Учурда 4 адам каза болуп, 97 адам жаракат алганы белгилүү. Бул жер титирөө акыркы 25 жылдагы эң күчтүү жер титирөө болду. Жапон сейсмологу буга чейин Окинава тургундарына бийиктиги 3 метрге жеткен цунами коркунучу тууралуу эскерткен.